Salam dostlar. Biz sizler menен kayrada biz emne jönde bugün söylöşөбүз. Bugün biz time management, жолдусу вакытты башкаруунун методдору. Biz айтпайбыз ар кандай мотивациялык көнүгүүлөрдү жасоо же болбосо сиз ушундай иштешиңиз керек, катуу иштешиңиз керек деген сөздөр болбойт. Биздин өзгөчөлүктө сүйлөшө турган темабыз биз китептердин негизинде алынган жакшы мындай каймактарын гана сиздерге кыргыз тилинде жеткиргенге аракет кылабыз. Колдонуңуз, колдонуп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө комментарий калтырыңыз. Биз ойлойбуз, кичине болсо дагы эгерде жардамыбыз тийген болсо, анда бул посттун максатына жетти деп ойлойбуз. Мүмкүн сиз уккан чыгарсыз. Бул көптөн бери белгилүү болуп калды. Акыркы мезгилде көп колдонула баштады. Бул көбүнчө студенттер арасында деги эле помодоро техникасын сиз убактыңызды туура бөлүштүрүүгө жумшасаңыз болот. Бул эмне? 1989-жылдары Франческо Джирилло деген герман италиялык программист өзүнүн экзаменине даярданып жатып бир суроо бериптир да өзүнө. Сен 2 мүнөткө эч нерсеге алаксыбастан бир иш кыла аласыңбы депчи өзүнө үчүн. Анан кийин ооба кыла алам деп туруп мындай таймерди коюп туруп 2 мүнөт окуптур да. 2 мүнөт башка нерсени ойлонбоптур. Ошол 2 мүнөттү карап туруп, демек 2 мүнөт менен эч нерсени ойлонбой алаксыбастан иш жасадык. Демек ушул нерсени колдонсом 2 мүнөт эмес, 5 мүнөт, 10 мүнөт, 20 мүнөткө жылдырып көрсө болот экен деп туруп, ушул помодоро техникасы пайда болгон ыкмасы. Бул бар жөнөкөй мисал катары, эгерде сиз китеп окуйсузбу, эгерде сиз бир иш жасайсызбы, кандайдыр фокус керек болгон болсо, башка нерсеге алаксыбаш керек болгон болсо, анда бул нерсени колдонуңуз. Таймерди 25 мүнөткө коесуз же 20 мүнөткө коесуз. Мен көбүнчө 24 мүнөткө коем. 16 мүнөткө коем. Анан 5 мүнөт эс алуу, будильник же болбосо таймер бүткөндөн кийин эс аласыз. 5 мүнөт, 10 мүнөт. Кээ бир учурларда 25 мүнөт, кээ бир учурларда 30-45 мүнөт кылсаңыз, узартсаңыз болот. Бул сизге биринчиден фокусту жакшыртат, экинчиден убактыңызды туура пландаштырасыз, үчүнчүдөн башка нерсеге алаксыбай каласыз. Ошондуктан жумушта, окууда, изилдөөдө бардык жерде иштетсеңиз болот.